Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо программасында экономикалык өсүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Текшерүүлөргө мораторий киргизүү жана административдик тосмолорду алып салуу, өлкөдөгү башаламандык жана өзгөчө кырдаал учурунда жабыр тарткан ишкерлерди жана инвесторлорду компенсациялоо боюнча мамлекеттик кепилдиктерди берүү механизмдерин иштеп чыгуу, менчикти коргоо жана менчик ээлеринин укуктарынын кол тийбестиги жөнүндөгү укуктук нормаларды күчөтүү, кыргызстандык жана чет өлкөлүк ишкерлерди колдоого алуу, коргоо жана инвесторлордун ишенимин кайтаруу, энергетика таңкыстыгы көйгөйүн комплекстүү чечүү программасын ишке ашырууну баштоо, бюджетти толтуруу максатында кендерди иштетүү боюнча түзүлгөн келишимдерди улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен кайрадан карап чыгуу. Садыр Жапаров президент болуп шайланып келсе, эң эле биринчи экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө киришет. Бюджеттин кирешесин өстүрүү үчүн ишкерлерге карата мыйзамсыз аракеттер токтотулуп, инвесторлордун ишеними кайтарылат. Мамлекеттик жана жергиликтүү органдар тарабынан түзүлгөн ашыкча бюрократиялык тоскоолдуктар кескин азайтылсын. Атайлап жасалган создуктуруулар кыскартылсын. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бизнес үчүн оптималдаштырылсын. Ал үчүн салык кодексине өзгөртүүлөр жана башка укуктук ченемдик актылар боюнча документтердин пакети даярдалсын. Экономиканы көтөргөндөр, бюджетти толуктагандар булар ишкерлер. Аларга карата жеңилдиктер түзүлүп жатат делгени менен иш жүзүндө мындай эмес. Салыктын түрлөрүнүн көптүгү да көмүскө экономиканын өсүшүнө түрткү болууда. Ошондуктан салык саясатынын бирдиктүү формасы түзүлүш керектигин экономисттер белгилешет. Садыр Жапаровдун тиги айтып аткан идеологиясы да ушуга аябай туш келет эле да, тиги амнистия, экономический амнистия, ушу лучше азыр чыгып алгыла, кийин анан артыңардан кубалап жүрбөгөндөй эле. Ошон үчүн ошол эркини бизнесмендер, налоговиктер чогулуп алып туруп акылдашып, кандай формасы кылып, мен фин кошулуп өкмөттөн үчөө бир формага келишсе жакшы болот эле. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна ВСП+ ЕАЭПке мүчө болгону менен андагы мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонбой келет. Логистикалык лабораториялардын жетишсиздиги, документ толтуруу машакаты 180 миллион калкы бар базарга чыгууга тоскоолдуктарды жаратат. Ошонун негизинде биз деген ошол регламенттердин баардыгын азыр колдонушубуз керек да. Ал деген жанакындай өз чыгарган продукцияларыбызга кандай неме шарттар болуш керек экен, кандай стандарттар болуш керек экен, упаковкаларынан бери бүт ушундай неме жанагы эрежелери иштелип чыкканда, ошонун баардыгын биз деген сакташыбыз керек. Кыргызстандын экономикасынын талылуу маселелерин чечүү үчүн президенттикке талапкер Садыр Жапаровдо эрк, күч, билим да бар. Коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн элдин колдоосу гана керек.